биздин эртең менен жумуш баштаганда биз антимонополный комитеттин чалуусу менен башталат, чын айтканда. Мониторинг болуп турат. Эми күнүгө эмес, бирок апта сайын, жума сайын да. Мына каждый понедельник мен отчет берем да. Баасы канчадан, контракт көрсөткүлөө канча баа менен келди. Будай силер переработка өзүнүн нарк баасы канча болду, канчадан сатып атасыңар. Бизге чек коюлуп койгон, бая биз келишим түзгөнбүз да. Ошонун ичинде тегирмендер 10%дан өйдө пайда көрө албайт. Ошондой келишим бар, биз ага кол койгонбуз. Кандай, сыртта кандай болот, чек аралар жабылдыбы, эмне болду? Биз өзүнүн нарк салыгынан өзүбүздүн пайдабызды 10%дан өйдө көрө албайбыз да. Биз ошого убада берген үчүн бизге өкмөт жанагындай жеңилдик берип атпайбы. Мейли биз силерге 0 ставка кылып берелик, бирок силер дагы өзүңөргө милдеттеме алгыла дегенден биз алдык. Бүт комбинаттар кол коюп берди ошого. Кол коюп биз макул болдук. Демек азыр кайра аткезчилик көбөйүп кете турган болсо, биздин комбинаттар кайра банкрот. Аткезчилик көбөйүп кетсе, биз азыр туруктуу иштеп атабыз, азыр атаандашып атабыз. Бирок ушул НДС 0 деген норманы, бул деген 31 августка чейин болот, 22 жыл. Ошону алып койсо, биз анда баягы кейпибизди кийип, кайра эле комбинаттар жабылып, кайра эле баягы эмеси азаят. 31 августтан кийин коркунуч бар экен да, ондон кымбаттап кетишине. 31 августта ошол норма токтоп калса, анда биз кайра эле артка жылабыз да. Анда ири 2-3 эле комбинат калат, калгандары баары токтойт.